Мына көріп отырсыздар туғандар, ушундай болгон үй экен, айлантасы бүт тосулган. Кошуналар жакшы дедиңиз, бул жакта? Кошуналар баары жакшы. Алды берди кылып турат bizden. Бул кухня, мына көріп отырсыздар. Бул жакта газдын чөтчүгү туғандар. Эң негизгиси газ, природный газ. Бул учетчик менен экен. А бул жакта болсо, мынау котел. Көріп отырсыз, котел. Ушу по всему дому мына отопление кеткен, ушундай болуп. Бул жакта болсо санузел, санузел. Кана, кереңиз оператор акам. Бул жакта стиральный машинасы, душевой, мына ванна, бүт бардыгы иштейт экен да тугандар. Мына биз иштетип көрдүк. Жылуу суу, муздак суу, унитаз, аристон. Сууда жылуу ушул экен да. Мектеп, бала бакча, медпункт дегендер кандай? Бар. Бул жерде автобус менен мамлекеттин автобусу ташыйт. Тверге окшоп бесплатный автобус бар экен да. Бесплатный автобус тугандар мектепке алып барып, кайра алып келет экен. Өтө деле алыс эмес, бул жерде где-то 3 километр чыгат да. 3 километр. Магазин да ошол жерде? Магазин жакын эле бул жерде. Магазин жакын эле, кийинки деревня да? Магазин бул жерде. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар тугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр сурап жатасыздар, Нур Султан, Рязанский областтан качан үйлөрдү чагылтырасың деп. Мына биз бүгүн болсо Рязанский областка келип калган учурубуз. Рязанская область, Копинский райондо тугандар, кезектеги сатыла турган үйүбүз. Ушундай болгон үй. Көрүп атасыздар, үйдүн сыртынан сайдинг менен обшивать этилип чыгыптыр. Айнектер бүт бардыгы пластиковый. Эң негизгиси тугандар, газ менен, газ, свет, суу бүт бардыгы шарты менен тугандар. Адрес боюнча, адрес дагы бир жолу кайталап кетебиз. Рязанская область, Копинский район, районный центрге болгону 15 километр экен. Көрүп атасыздар, деревня жилой. Бүт бардыгы жашашат экен. Эң негизгиси деревнянын эң последний дому. Бул жак поля. Каалашынча мал кармайм деген адамга деле өтө сонун вариант экен. Жүрүңүздөр анда эмесе үйдүн ээси менен барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс басты унутпайбыз. Болчитип классты басабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Шүгүр, алхамдулилlah. Биздин көрүүчүлөр менен өзүңүздү бир сыйра тааныштыра кетесизби? Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер. Жалпы туугандар баарыңыздар тынчамай жүрөсүздарбы? Үйдү саталы деп чечтик экен. Эми үйдө ушул малды караган адам жок болгонуга байланыштуу сатканга туура келип калды. Негизи бул жакта алганыңызга канча болду? Үйдү 2023 алдык. Сразу эле баштадык го эми чарбаны. Сарайды салып, ушул 1 жыл карадык да. Бул жакта азыр малдар деле байланып турат экен, бизден алган өзүнүн эле жерде чалган. Ошо өзүнүн да сарайда малы болгонуга байланыштуу биздин эле сарайда карап атат. Азыр орозонун акырында саттык. Азыр почти 2,5 айдан бери ушул жерде карап атат. Анда эмесе уруксат берсеңиз биздин көрүүчүлөргө үйдү көргөзөлү. Анан баасын айтып кетебиз, Мына көрүп атасыздар тугандар, ушундай болгон үй экен, айлантасы бүт тосулган. Кошуналар жакшы дедиңиз, бул жакта? Кошуналар баары жакшы. Алды берди кылып турат bizden. Кошуналар орустарбы? Орустар, наркы айылда кыргыздар бар. Малды алган бала да кыргыз бала. Бул жакта жанагы атта жүргөн акелерибиз ушул жерде жашашат экен. Булар деле мал менен. Булар 15 жылдан бери караган балдар өзү негизи. Мына үйдүн кире бериши, бул жакты көргөзүп коюңуз, оператор экен. Мына бисмилла деп кана кирели, жүрүңүздөр. Үйдүн сыртынан мына ушундай экен. Бул жак огород. Дагы бир жолу кайталап кетебиз. Огород вес ушинтип тосулуптур. Үйдүн сыртынан бул жакта сарайлары бар экен. Нар жакта толтура сарай. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзөлү, анан чыгып сарайын көргөзөлү, нар жакта уйларын көргөзөлү, Кана бисмилла деп кирели. Киргенде ушундай болгон холл экен, Холл, коридор. Бул жактан бир эшикке кирип кетебиз экенбиз. Акам, айтып бериңиз, бул жак эмне болуп калды ошондо? Летний кухня да бул жер. Бул жак летний кухнясы экен, Көрдүңүздөр? Бүт ушундай болгон летний кухня экен. Дагы көргөзө беребиз. Шеф, айтып бериңиз өзүңүз, биздин көрүүчүлөр менен таныштыра бериңиз бир сыра. Бул жакта дагы холл, коридор экен, бул жагы. Бул жака бир бөлмөгө чыгып кетет экенбиз. Көрүп атасыздар. Спальный бөлмөсү бул жакта. Бул жакта спальный бөлмөсү экен. Мына көрүп атасыздар, айнектер бүт пластиковый айнектен. Отопление по всему дому ушундай болгон отопление экен. Отопление газовый да, Газовый котел менен. Отоплениясын көргөзөлү. Бул жакта неси эле, шеф? Кухня бул жак. Кухня, азыркы кухнясы. Жүрүңүз көргөзөлү. Зимний деп койсок болот. Бул кухня, мына көрүп атасыздар. Бул жакта газдын чөтчүгү тугандар. Эң негизгиси газ, природный газ. Бул учетчик менен экен. Бул жакта болсо, мынау котел. Көрүп атасыз, котел. Ушу по всему дому мына отопление кеткен, ушундай болуп. Каалаган режимге коюп коет экенсиздер. Если үй жанагындай суук болуп кеткенде, жылуураак кылып туруп, анан пасайтып,
кысасы иштеп турат бүт бардыгы. Мына сонун болуп. Айта бериңиз, шеф. Су бар бардыгы, колодостан бардыгы насос менен келет. Бул жакта су иштеп турат. Аристонда бар, бар иштейт. Мына су, жылуу су, муздак су бар. бүт бардыгы бар экен, а? Аха. Бул кухонный эме экен. Гарнитурлар бүт бардыгы калабы, шеф? Баары калат. Эч нерсе алып кетпейсиз. Бизге да калтырып кеткен го, баарын биз да калтырабыз. Бүт бардыгын калтырып кетет экен. Мына көрүп угуп атасыздар. Бул жакта болсо санузел, а? Санузел. Кана, келиңиз оператор акам. Бул жакта стиральный машинасы, душевой, мына ванна, бүт бардыгы иштейт экен да, туугандар. Мына биз иштетип көрдүк. Жылуу су, муздак су, унитаз, Аристон. Суды жыл ушул экен да, суды жылыткыч. Аристон, иштеп турат бүт бардыгы. Бул жак санузел болуп калды, туугандар. Дальше көргөзө беребиз. Бул жак кухня, нар жак санузел болуп калды. Бул жак чоң спальня. Чоң спальня. Жүрүңүз, бул жагын деле көргөзө өтөлү. Кемди чечип коелу. Келе бериңиз кана. Бул жак спальня бөлмөсү экен, эми зал экен да, основной зал, а? Чоң комната койсок болот. Чоң комната. Мына дагы бир жолу көргөзүп коюңуз, оператор акам. Отопление. Мына кечинде келип жандырып койдук эле, азыр жылуу болуп. Мына көрдүңүздөр. Айнектер пластиковый айнек. Бул жерде просто 2,5 айдан бери эч ким жашабаганга байланыштуу бир аз эми андай кароосуз болуп калды да. Өзүңүз Москвада турам дедиңиз, Москвада жумушка байланыштуу. Эми келип жашайм деген адамга өтө сонун вариант экен да, туугандар. Көрдүңүз? Готовый вариант да. Готовый вариант да. Эң негизгиси газ бар, су бар. Келип эле. Сарай бар, самый главный сарай. Сарайды азыр көргөзөбүз. Сарайын көргөзөбүз. Нар жакта жанагы эмелериңиз бар экен го, катар сарай. Ошолор аябай жакты да. Ал жагын деле көргөзүп өтөбүз. Жана кадр артында көрүп келгенбиз. Демек, көрдүңүздөр туугандар, бул жак зал болуп калат экен. Зал ушундай. Нар жакта бир бөлмөсү, спальня бөлмөсү болду, кухнясы болду. Анан санузел, туалет, ванна, душ. Жүрүңүздөр, анда эмесе. Холдо оң жакта кладовкасы да бар. Погреб менен. Жүрүңүз, анда ошо кладовкасын көргөзөлү. Мына холодильник да иштейт, баары калат. Холодильник бүт бардыгы иштейт. Стиральный машина да иштейт, баары иштейт. Бүт бардыгы калат. Баары калат. Эч нерсе алып кетпейсиз. Мына уктуңуздар. Эч нерсе алып кетпейм дейт. Бүт бардыгын калтырып кетет экен. Холодильник, стиральный машина бүт бардыгы калат экен. Могул жакта болсо дагы бир жанагындай кладовой комнатасы экен. Жана биз көргөзүп өтөбүз. Бул жагын кладовой комната дедиңиз. Инструмент сактай турган бардык нерселер. Астында погреби да бар. Погреб да бар. Үстүндө чердак бар. Үстүндө мына лестница менен чердакта бүт тазалап койгонбуз, баардык нерсе койсо болот ал жерде. Ал жакта деле по желаниям жанагындай мансард кылып койсо деле болот экен, Мансард да болот. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, үйдүн ичин бир сыра көргөздүк, эми үйдүн сыртын көргөзөлү. Бул жакта сарайлары бар экен, жанагындай уй туй турган родильный дом деп коебу, ошондойлор деле бар экен да. Могул жактан баштай берели, шеф, жүрүңүз. Жанагы эмелерин көргөзүп өтөлү. Бул жакта биринчи сарайыңыз, бул жерде. Бул жакта көргөзүп өтөңүз, бүт пол менен, акырлары менен сонун кылып сарай жасап коюптур, көрдүңүздөр. Бул жака чак менен где-то бир 6-7 уй баткыдай. Бул биринчи сарай туугандар. Мындай сарайдан 1, 2, 3, 4 сарай бар экен. Ушундай анан нар жакта болсо чоң килейген сарай бар экен. Ал жагын деле көргөзүп өтөлү. Бул эми зимний жанагындай кышында туй турган уйларды ушул жака эметсе болот экен. Бул жагын көргөзүп коюңуз. Бул жерде склад сыяктуу бул жерде. Бул жак нерсе дейсиз? Склад сыяктуу да бул жерде. Бул жак склад сыяктуу кылып койсо деле болот экен. Анан сарай кылса деле болот экен. Бул бүт цементтен экен, ушундай. Бул шлакоблок дейт. Шлакоблоктон урулуп чыгыптыр. Бул экинчи сарай. Көрдүңүздөрбү? Кичинекей тыккан кылып туруп, ушинтип салышкан экен сарайды. Бул үйдүн арт жагы болуп калды. Бул жакта нерсе дедиңиздер, шеф? Тооккана бул жак. Бул жак тоокканасы, Бул жак ушундай болгон тооккана экен, көрдүңүздөр. Бул жакка азыр канча тоок батат чак менен? Биз 20 кармадык, так 50ге чейин кармаса болот го дейм бул. Демек 50 тоок кармаса болот экен, көрдүңүздөр. Бул ушундай болгон 1, 2, 3 сарайын көрүп чыктык ал сиздер менен. Нар жакта болсо жанагы чоң жанагындай сарай бар экен, ал жагын көргөзүп өтөлү. Бул жакта болсо ажаткан экен, Жок, бул да сарай. Бул сарайбы?
Бул жактагы сарай экен. Мына көрдүңүздөр. Бул ошондо. Уйлар тууганда ушул жака бөлүп турса болот да, торпок менен. Уйлар тууганда ушул жака Биз ошентип колдондук. бөлүп турдуңуздар. Наркысына беркисине ошо. Демек кышында бул жылуу болот. Жылуу болот. Бул жак могул жагы эле жанагы. Бул жак уличный стратегия. Ул жанагындай ажатканасы уличный. Ушул жерде экен. Көрүп чыктыңыздар, жана үйдүн ичинде деле бүт бардык шарты болчу. Унитаз деле бар экен ал жакта. Жана городской типтеги варианты да. Каласаңар, мына уличный. Бул жакта колодус таза вода, суу. Ошону 80 сантиметр изоляция менен, ПНД турба менен алып барганбыз сарайга сууду. Сарайга дагы алып барганбыз. Үйдүн ичине дагы ушул таза суу, малга да таза суу колдонобуз. Таза суу. Демек, үйдүн ичине деле ушу колодустен киргизиптир. Жерди казып, 80 сантиметр дедиңиз? 80 сантиметр казып ПНД турбаны изоляция кылып алып бардык малгач. Азыр сарайдын ичинден суу чыгат. Сарайда эң жанагы чоң сарайын көргөзөлөбү? Кышында да тоң болсун деп ошо изоляция кылганбыз да турбаны. Бул жакта кошуналарыңыз экен, Кошуналарыңыз бүт картошка. Булар нар жакка укроп, помидор бүт бардыгын эгип коюп. Былтыр бизде деле ушундай болгон, мында же көрүнүш. Бул эми быйыл келбегенибизге байланыштуу ушундай болуп калды. А так бул жер чорнозем, кара топурак деп коет. Эгинге деле жакшы экен да демек. Баары жакшы. Эгин эгем деген адамга көрүп атасыздар, могул жакта сонун кылып туруп, кошуналары эгип коюптур. Мына картошкасы деле бар экен. Эмне экен? Фасоль бул, фасоль. Фасоль бул. Наркы чеснок экен. Наркы чеснок, нар жака дагы картошка. Бул балык да карайт. Могу көлдө балыгы бар экен да бул кошунаңыз. Кошунасы жакшы дедиңиз, Жакшы, өзүң да көрдүң го келип. Мына көрүп атасыз, оператор акам, мына уйларды тартып коюңуз. Айлантасы дагы бир жолу көргөзүп өтөлү. Айлантасы ушинтип тосулуп тур. Акабыздын огороду нар жак болсо, жана жайыт жерлери кыскасы кенен экен да. Жана биз кадр артында бир сыйра барып келдик. Бул жак болсо, мына бул жак жанагы өзүңүз курган сарай экен, бул? Бул 8ге 16, ени 8, турасы 16, 32 букага расчет алып байлаганбыз да. Өзүңүз курдуңуз демек. Өзүбүз нөлдөн көтөрдүк муну полный. Бул жакта азыр уйлар кармалып турат экен, Ошо бизден эле сатып алган бала ушул жерде карап атат. Өзүнүн сарайында малы бар да, ошого алып бара албай ушул жерде. Бул уйлар ошо демек сизге караштуу эмес, бул жанагы ат минип жүргөн акабызга караштуу экен, Бул алды да эми ошол бул жерде жашагандар сатып алды мени. Сиз саттыңыз уйларды. Сарайдагылар да баардыгы уже сатылган. Сатылыптыр демек. Бирок көргөзүп койсок болот. Жүрүңүздөр. Сарайды ачып көргөзөлү. Сарайдын ичиндеги бул сатып алган бала да дос бала болот өзү негизи. Дос балаңызга эле саттыңыз. Сарайдын ичи мына көрүп атасыздар туугандар. Азыр мен светин жандырайын. Светин жагыңыз. Ошондо бул жака канча уй батат дедиңиз? Бул өзү негизи бул жагына 16, бул жагына 16, 32 бука расчет алып салып, биз 32 бука кармадык өзүбүз бул жердечи. 32 бука батат экен да демек. Эки жагына 16дан. Жемди да ушул жерде тарта берет. Жем тарткыча ушул жерде. Суу дагы колодустан прямо келет бул жердечи. Мына суу шлангадан келет экен, жанагы колодустан эле бул жака насос таштап коюпсуз да? Насос. Бул жак сосна менен первый сорт менен кылганбыз ба, высший сорт. 50-ка менен. Бул жак дуб менен. Полун деп атасыз. Полун ошо өзүнүн үйгө эле калаган жыгачты иштеткенбиз өзү негизичи. Аяган эмеспиз да бул жерде эч нерсе. Мына уктуңуздар, туугандар, ушундай болгон сарай экен. Могу малдарды, уйларды көрүп атканыңыздарды, букаларды бүт бардыгын алып кетет экен. Бул уже сатылып тур, Эми сатылган булар баары. Орозодо сатылган булар баары. Бошотуп берет экен сарайын, көрүп атасыздар. Мондай акырлары менен готовый вариант экен да. Келип эле уйду эметсеңиздер болот. Могул жакта болсо, жайыт жериңизди көргөзөлү, ойланып көргөзөлү. Жайытта. Мына көрүп атасыздар. Бул жак жанагы жайыт жер экен. Бул азыр бул акайыбыздын эле уйлары экен, болгону саткан экен башка кишиге, Өзүнүкү да бар ал жерде. Ошо дос баланын өзүнүн малы да бар. Өзүнүн малдары, анан сиздикин сатып алды. Бул дос балаңыз ушул эле райондо жашайбы? Ошондо дагы соседний эле айылда жашайт. Соседний айыл. Кошуна айылда турат. Мына көрдүңүздөр туугандар, жайыт жери бул жагы көргөзүп коюңуз оператор акам. Кыскасы бул деле жана Твердегидей кенен поле экен да. Ал жак ушу дарыяга чейин бар ал жагы. Жайыт өтө кенен. Дарыя, анан уйлар иче турган суу могул жакта пруд бар дедиңиз. Пруд азыр ичип атышат как раз. Могул жакта пруд экен, тетиги барган. Ошол жерде ичет. Кыскасы үйдү алам деген адам болсо, көрүп атасыздар, могул жак үй, азыркы кирип чыккан үй, мына. Наркы жанагы зимний сарайы, азыркы кирип чыккан сарайыбыз, көрдүңүздөр. Бул жак болсо, поля
Мына ушул көңдөр бүт биз чыгарганбыз да ушуларды. мынау Аткорумдан чыккан көңдөр. Эс бул жерде действительно келип иштейм десе билген маалыматтарыбыз менен бөлүшөбүз. Биз дагы биринчиде билбей Тверден малды алып келип алыппыз. Жол кирегеде 100 миң кетип калдычы. 700 километр алыстан. А так бул жерде жакын арада көп фермалар бар экен. Кийин бул жер экинчи, үчүнчү потокто башка жерден алдыкчы. Жана кадр артында айтып кетпедиңизби? Силос. Аларда бар, контакттарын беребиз баарын. Силос 20 тоннаны канчага алып келди деп аттыңыз эле? Жок, 20 тонна эмес, 2 тоннасын 6 миңге алып келип берет. 2 тоннасын. Ичинде бүт бар, аткорум жанагындай питанияларга чейин бар ичиндечи. 2 миңге болгон. Жок, 6 миңге 2 тонна алып келип берет. 6 миңге. Ушул жерге алып келип түшүрүп берет, прямо сарайдын жанына. Анан Анан баягындай будайды комбайндан прямой 5 рубльден алса болот. Мен ошентип алдым 15 тоннаны, 5 рубльден. 5 рубльден. 5 рубльден килограмм, высший сорт будай. Алардын контакттары бар, аларды да берем. Бизде болгон эле анау малды караганда адам ооруп калды, ошого байланыштуу эле ушундай болуп калды. Ошон үчүн сатып атасыз. Биз мындай азыр деле мына көрдүңөр, бул жерде соседтерден айылдан эч кандай жалоп жок. Азыр деле ушул жерде калышат. Адамдары жөнөкөй жакшы экен, жана кадр артында сүйлөшүп кеттик. Көрдүңүздөр, ушундай вариант экен туугандар. Жайыт бул жагы кенен экен да. Ушундай бизде мына малды ушинтип сарайдан эле прямой жайытка жаябыз. Могул жерде пруд бар, пруттан келип суу ичип, могул жагы пруд экен, бул жакта көлөкөдө. Прудта суу тартылып кеткенде, баягы өтө күнү ысык болгондо бул жерде суу тартылып кетет. Анан нары жакта дарыя бар. Ошо дарыяга чейин жайыт кенен. Ушинтип жылкы менен эле кайтарышат экен да. Ошентип эле кайтарышат. Биздики ана сарайдан эле прямой эле жайытка чыгып кетет да. Өтө сонун. Өтө жакшы экен туугандар, көрдүңүздөр. Ушундай вариант жанагы сарайыбыз. Нардан көрүп коңуз. Жок, малга условия өтө жакшы. Мал кармайм, мал менен иштейм деген адам болсо өтө сонун вариант экен, Себеби биз мына малды кармабай жүрүп 11 айда результат менен чыктык да. Эсиле малды карап жүргөн адам болсо, өтө сонун джекпот менен чыгат бул жерде. Малга түшүнгөн адам болсо дейсиз да. Биз түшүнбөй туруп плюс менен чыктыкчы. Демек, малга түшүнүгү бар адам болсо, көрдүңүздөр туугандар. Жайыт маселеси, сарай бүт условиясы бар. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, ушундай вариант экен. Эң негизгиси туугандар, үйдүн баасыны айта кетиңиз, шеф. Үйдүн баасы? Үйдүн баасы 2 миллион 400 деп атабыз. 2 миллион 400. Долларга где-то канча болуп калат? 24 миң болуп калат? 24 миң болуп калат. 24 миң. Демек, үйдүн баасы туугандар 2 миллион 400 дейт. Долларга где-то 24 миң доллар болуп калат. Анан келишим жолдору болобу акам? Болот, конечно. Келишим жолдору болот экен туугандар. Акабыздын телефон номерин экрандын астыга калтырап кетебиз. Чалып байланыша бересиздер туугандар. Билген маалыматтарыбыз баарын беребиз биз деле. Мына бүт бардыгына айтып болду окшойт, шеф. Мына туугандар, көрдүңүздөр, ушундай вариант экен. Күн сайын биздин YouTube каналдарга, Telegram, WhatsApp группаларыбызга Россия жергесинде сатыла турган үйлөр чыгып турат туугандар. Ошол жактан көрөсүздөр, баасын айтабыз, адресин айтабыз. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.